Нургиза Ботобаева 34 жашта. Ал учурда өзүнүн аракети менен Жалал Абад шаарында Нургиза Төлөнбаевнанын мода үй деген аталыштагы дизайнерлерди окутуп үйрөтүүчү мектебин ачкан. Көптөгөн кыз келиндер сыяктуу эле Нургизада 2006 жылдан 2018 жылдар аралыгында Москва шаарында эмгек мигранты болуп 12 жыл эмгектенген. Алгачкы барган жылдары андагы кыйынчылык күндөрү дали бүгүнкүдөй көз алдында. Миграцияга кеткенге чейин мен 17 жашта болчумун. Ушул жерде Жалал Абад мамлекеттик университеттин журналистика факультетинде окугам. Экинчи курста окуп, биринчи, экинчи курстарда Жалал Абад телевидениесинде кошумча иштеп жүрдүм. Экинчи курсту бүтүп аяктап калган учурда Москвага кетиш керек болду. Шартка байланыштуу үйдөгү тиричилик дегенде ошол убактардагы жетишсиздиктерден улам эжелер менен байкелер менен бирге кетишке туура келди. Кеттик, ал жакта деле жакшы болгон жок. Жанагы Кыргызстанда ээн эркин жүрүп, ал жака баргандан кийин ушундай кыйынчылыктары аябай эле кыйын болду да. Эми ал жака барганда эмне гана жумуштарды кылган жокпуз. 2006 жылы баргам, декабрда. Эсимде бар, аябай даже көчөгө чыгып мигранттар кеңири басалчу эмес да ошол учурда, азыркыга салыштырмалуу да. Ар кадам сайын эле милициялардын токтоткону, документтерди текшергени, жада калса биздин мигранттарды кыргыз, өзбек, тажик ушунчалык көп болгон үчүнбү даже жакшы мындай жеңил жумуштарга да албайт болчу да ал учурдачы. Жалаң эле кара жумуштар, уборка, ушу эшикке кар күрөгөн, дворниктер ушундай кара жумуштарды кылышчу да. Үйдү сагынганың, ата энени сагынганың, аяктагы жанагы баары бир мигрант болгонуңдан кийин ал жакта биздин кыргыздарды бир экинчи сорттогу адамдай көрүшөт да. Мамилелери дагы башкача болгон. Чындап бир 2 жылга чейин ыйлап жүрдүм да. Аябай кетким келип. Барганда эле бир жерге бир уборкага киргизип коюшкан, аябай ыйлагам. Отуруп алып туалет жуйсуң дегенде ыйлагам да жайлачы. Ушунчалык ыйлагам. Муктаждыктын айынан миграцияга барган кыз келиндер көбүнүн кесиптик билими жок болгондугуна байланыштуу жумуш табууда абдан кыйналышат. Кандай жумуш туш келсе да кооптуу экенине карабай иштөөгө мажбур болушат. Мындай тобокелчиликтин айынан ар кандай кырсыктарга кабылып курман болгондор да аз эмес. Буга мисал 2016 жылдагы басмаканадан чыккан ири өрттүн айынан 17 мекендешибиздин күйүп кеткени баарыбыздын эсибизде. Кыз келиндер үчүн эркектерге салыштырмалуу миграцияда жүрүү өтө эле оор да. Оор иштерди кылышат. Энелер бар, балдарын таштап кетишет. Бул жака даже 5-6 ай кылып, 3 ай кылып таштап кеткендер болот. Балдарын сагынып ыйлашат. Бул жеңил нерсе эмес эне үчүн. Көпчүлүк кыздар бар. Жолдорунан адашкан кыздар бар. Барат баягы жеңил турмушту көбүрөөк акчаны көргөндө туура эмес жолдорго көрүп, например, метродо, көчөлөрдө жүргөндө көрөсүң, колдорунда бутылкаларды кармап, сигареттерди кармап жүргөн кыргыздын кыздарын көргөндө ойлоносуң да, ушулар ушул жакка келбей койсо ушу жолго түшмөк эмес деген дагы да. Ушундай кыйналып, түнү күнү уктабай иштеп жүргөн айымдарды да көрөсүң, энелерди. Ушул кредитим бар, ушуну төлөшүм керек, бала чакам бар, аны багышым керек, үйүм жок, жайым жок деп. Аябай эле кыйналган айымдар көп ал жакта. Баары ойноп же жыргап ал жакта акча тапкан жок деп эле айтам да. Анткени ушунчалык кыйын. Аябай эле депрессияга түшүп, стресс болуп, ыйлап, эми баары бир
жанагы эркин жүргөндө бир капаска түшкөндөй эле болуп калат экенсиң ал жака баргандачы. Баягы көп бир квартирада 30 адам жашап, бир ушунчалык бир башка эле бир ааламга барып калгандай болгондо мен үчүнчү. Тузунун туз кыялы бар, Ооба, ар кандай адамдар бар. Мындай аябай эле катуу неме удар болгон. Мен үчүн кетким келген, кайра келиш ошончолук кыйын. Азыркыдай жеңилдиктер жок болчу. Сырт жакта эмгектенген кыз келиндердин көпчүлүгүнүн укуктук маалыматынын жоктугу, кара күч жагынан алсыздыгы, тапкан акчаларынын аздыгы бөтөн эл, бөтөн жерде ого бетер аярлуу кылат. Мындай кыйынчылыкты башынан кечирген аялдарга Нургизанын айтар сөзү, сунушу бар. Анткени өзүңдүн аракетиңе жараша сенин келечегиң курулат деген пикирин айтат. Айымдарга айрыкча айтат элем, жаш өспүрүм кыздарын энелерге жибербесе, ал жака мейли жиберсин, же өздөрү менен кошо алып жүрсө, ишеничтүү адам болсо жиберсе болот. Анан өзүнүн эркин эч качан койбогону жакшы болот. Ар кандай адамдар бар. Жакшына жүргөн кыздар деле жолдон бузулуп, азгырылып, кандай кеткенин билбей калгандар деле бар. Жаш кыз келиндерге, айымдарга кеңешим бул көп окуса, көп изденсе да. Анын ар бир иштин, ар бир нерсенин кыйынчылыгы болот. Кыйынчылыктан эч качан коркпош керек. Бизде ой проблема деп, ой мынтип калсам, чантип калсачы, болбой калсачы деген коркунуч. Ал коркунучтар бизге жакшылык гана алып келет да, ийгилик гана алып келет. Ошон үчүн эч качан коркпогула. Бир ишти баштоодо эч качан сомнение кылбастан, ниет кылганда деле баягы күмөн кылбаш керек да. Ниетин түз коюш керек, эң негизгиси ниет. Жан дүйнөсүнө жакын кесипти үйрөнүү Нургизага бөтөн жерди насип кылган экен. Ал өз максатынын үстүнөн аракет кылып, Москвадагы белгилүү дизайнер Вячеслав Зайцевдин мектебинен 2 жылдык билим алган. Жумуш менен окуусун айкалыштырып, убактысын текке кетирген эмес. Кичинекейинен ийне кармап сайма сайганга кызыккан мекендешибиз 2018-жылы Кыргызстанга кайтып келип, ишкерликти ачууну көздөгөн. 12 жыл жүрдүм. Бирок ошол аралыкта анча келип кетип 1 ай, 2 ай, эң көбү 5 айга чейин жүргөн убактар болот да. Бул жака аттанарда албетте баары эле каршы болду да. Анткени жакшы жумушка орношком, жакшы жерде иштеп, эми бар жогу жакшы эле болчу. Эмне кыласың ал жака барып дегендер болду. Өзүм бир туугандарым, ата энем деле Кудайга шүгүр жетишип атат. Барбай эле койбойсуң дегендер баары эле каршы болду. Бул жака келип ушул иш баштайм дегенде мени колдоп мага неме кылган адам болгон деле жок да. Анткени Кыргызстандын ушул азыркы учурда деле мына абалы, ал миграцияда жүргөндөр келгиси келбейт. 12 жылдын аралыгында мен ал жакта кылбаган жумуштар калган жок да. Бул уборкадан, кассадан акырында барып администратор ушу мен кылбаган иш калган жок деп эле айтам да. Жанагы баары эле ошентет болуш керек. Изденген адам дайым изденет. Дайым бийиктикке көтөрүлгүсү келет. Ошондой эле аябай издендим. Өзүмө тапкым келди. Мен эмне кылсам, что жакшы жашоого жашай алам деген максатта да. Анан акырындап ушул кичинемен тайнем мени ийне карматып, жанагынтип үйрөткөн, кол өнөрчүлүк үйрөтүп тарбиялап чоңойткон. Ушул багытка көбүрөөк жакын болгонум үчүн ушул багытка көбүрөөк басым жасадым. Акыркы иштеген ишим ошо белгилүү бир дизайнердин школасында, лабораториясында иштедим, окудум. Ошол жерде иштеп жаткан учурда дагы мага ушул идеялар келди да. Вот эмне үчүн бизде ушул нерсе болбош керек деген. Ошондон улам келдим. Экинчи мен бала чакам бул жакта болчу. Балдарыма болгон кусалык дагы мени ал жака койгон жок да. Кайра бияка келгенге мажбур.
Аялдын колунан эмне келмегеле, аялдын орду үйдө болуусу керек деген стереотипти же болбосо салттуу эрежелерди, көз караштарды, диний түшүнүктөрдү Нургиза сыяктуу аракетчил кыз-келиндер гана өзгөртө алаары бышык. Натыйжада үй бүлөдө да, коомдо да аялдын орду өзгөрөт. Өз оюн өзгөртүп өнүгүүгө бет алган аял, демек эртең бүрсүгүнө мамлекеттик маселелерди чечүүдө чоң роль жаратат. Аял киши негизги үй бүлөдөгү орду чоң да, балага тарбия чоң. Баланын үйдө бир 90% энеден болот да. Ошон үчүн көбүрөөк балдарга тарбия бериш үчүн бизде мусулманчылыкта, шариятта ошон үчүн аял киши үйдө болуш керек деген. Азыркы жашоонун, азыркы кандай десем, азыркы учурда деңгээле аял кишилер бул үйдө отура албайт. Аял киши өзүнүн чөйрөсүн тапса болот. Көчөлүккө чыкканга болбойт, нарка кылганга болбойт. Ал деген эми ашыкча жактарга барбаса, өзүнүн жана шариятка чектелген гана жерде жүрсө, бул аял кишиге туура келет да. Мага деле уруксат берген, эркек адамдын кийимин тикпейсиң, эркек мындай чөйрөгө эркек кирбейсиң деген. Ошондой эле шарияттын эмесинде мен деле иштеп жүрөм, Кудайга шүгүр. Аялдардын ошо үйдөн чыкпайт деп үйгө камалып алганына каршымын да. Ал вообще аял кишини билими төмөндөтөт үйдө отурган. Аял киши чыгыш керек, издениш керек, окуш керек. Аял канчалык билимдүү болсо, аял канчалык өссө, балдары ошончолук билимдүү болот, балдарына жакшы тарбия бере алат. Аялдардын үйдө отурушуна каршымын. Нургиза сыяктуу сыртта эмгектенип жүрүп, бирок өз жеринде ишкерликти баштоону билбей турган жаш ишкерлерге Жалал Абад шаарында жии аталышындагы жаш ишкерлерди колдогон бирикме бар. Алар финансылык колдоо көрсөтө албаса да, ишкерликти өнүктүрүүнүн жолдорун так даана көрсөтүп, акысыз окуу тренингтерди өткөрүп беришет. Бүгүнкү күндө миграция маселеси бул өзгөчө бул орчундуу маселе болуп, биздин айым кыз-келиндерге аябай душ болуп атат. Себеби дегенде мунун келип чыгышы бул жумуссуздук, бүгүнкү күндөгү ишкерлердин жолубузса ошол жарандардын муктаждыгына байланыштуу болуп, бүгүнкү күндө миграция маселеси жарылып атат. Азыркы күндө ошо мигрант болуп иштеп келген биздин мекендештерибиз, өзгөчө айымдарыбыз бүгүнкү күндө өзүнүн жеке бизнесинен ачууга да аракеттенип, бир канча кадамдарды жасап атат. Бул алкагында биздин бирикме ишкердүү колдоо борборунун астында бүгүнкү күндө жаңы бизнес идеяларын ишке ашыруу боюнча ой пикирлеrini, кызым кеңештерин берип, жаңы бизнес ачууга көмөк көрсөтүп жатат. Азыркы күндө бизде ишкер айымдар клубу бар. Бунун алкагында биз бир канча жакшы кейстерибиз бар. Мында биздин мигрант болгон айымдарыбыз өзүнүн бизнесин ачып, бүгүнкү күндө аздыр болсо дагы бир ийгилик жараткан бир учурлар болуп атат. Бул ийгиликтин дагы эмеси жыйынтыгы катары айым ишкерлерибиз өз ара топтолуп, бири-бири менен тажрыйба алмашуу максатында, өз ара мындай бизнесин колдоо максатында, жакшы бир ийгилик жаратуу максатында дагы колдоп, коштоп, ийгилик жаратып келген бир учур болуп атат. Бизден бүгүнкү күндө эгер мигрант болуп келген, өзүнүн бир ишин ачам дегендер үчүн бизде ишкердикти колдоо борбору бар. Мында алар бизнес кеңештерин, бизнес долбоорлорун жазуу боюнча, ошонун ишмерлигүнү расмий каттоодон өткөрүү боюнча дагы бизде мындай кеңештерди берип, аларды ишке ашырганга жардам беребиз. Талиясы 75 экен. Көрдүңөр, кайерден кайерге чейин алабыз. Анан центр грудины. Рынокто изучать этип баштадым да. Вот. Кандай болот? Кылсам болобу, болбойбу? Жанагы эмне кыласың ал жакка барып деген каршылардын сөзүнө кирип да кетким келди да. Балким бизде муну баалабайт дегендей. Бирок аракет кылдым, имаратты дагы башка жагында таптым. Менде ушу документальный жактан аябай кыйынчылыктар болду да. Бизде мындан 2 жыл мурун бир закон
кабыл алышкан болчу, уште миграциядан келип иш баштагандарга 5 жылга чейин налогдон жеңилдиктер болот дегенчи. Ал жөн гана курук сөз экен, андай жеңилдиктер болгон жок да. Башка документтардан бир аз кыйынчылыктар болду. Баштаганда эле ушу окуу боюнча обучение менен баштадым. Бир 3 айдан кийин кайра эле ошо Москвада эл аралык деңгээлдеги фестиваль болду, мода көргөзмөсү боюнча. Ошол фестивалга барганга аракет кылып, 3 айдын аралыгында мен жаңы коллекция менен кайра ошол фестивалга барып калдым. Ал жактан да жакшы ийгиликтер менен кайттым. Кайра бул жакта азыр эми бир темпте эле жакшы эле кетип атат, бирок баягы мен ойлогондогу деңгээл, мен ойлогондогу даражага жете элекмин да. Буюрса акырындык менен болот. Мен жаштыгыман кызыгам дизайнер болушка. Бирок ата-энем макул болбой, мен башка тармакка мугалимчиликке окутушту. 3-курста окуйм, специм боюнча информатика мугалими болушум керек. Бирок өзүм ушул тармакка аябай кызыккандыктан, бул эжени Инстаграмдан 1 жылдан бери аябай көрүп, кыздардын тиккендерин көрүп, аябай кызыгып, эженин көп фестивалдарга катышат, ошолорду карап байкап жүрүп, анан ушул 1 ай болуп калды, келип бул жерде окуп атам. Аябай эже жакшы, кыздарга жакшы мамиле кылат, баарына тегиз. Бул жерде баары окуйт, жакшы, мага жагат аябай. Ийгиликтүү ишкер айым эртеңки үлгүлүү аял, келечектин пайдубалы, бүгүнкүдөн көз каранды. Ар тараптуу аялдар коомдун көзгүсү. Ал эми коом, сиз жана биз.